Урматтуу таш көмүрлүктөр, биз азырдан таш көмүр садака биримдигинин балансына алган квартирада турабыз. 3 бөлмөлүү микрорайондо 11-домдо, жакшы райондо. Не дейсиз мынакей? Кыш жакындап атат. Кудай кылса ушул жерге көп балалуу, аз камсыз болгон үйлөрүн киргизгенге аракет кылабыз. Анан не дейсиз? Россиядагы иштеп аткан биздин жигит кыздарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей колунан келген салымдарды кошуп, мына ушундай үйлүү болуп атабыз. Иштерине ийгилик, ар дайым ден соолукта болуштун. Мындай соопчулук иштерин көп аткара бериштин. Рахмат, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху кызматташтар. Кудайга шүкүр, алхамдулилlah, 3 бөлмөлүү үй болдук. Баягы bunun бардыгы Алланын буйругу менен, силердин жардамыңар менен, силердин ошо садага кошкон салымыңар менен 3 бөлмөлүү үйдү алдык. Бул уже бардыгын ахырын этип бүтүрдүк. Жигиттер мактанып коет. Общий суммасы 380 миң сомго алдык. 1,5 миң сомдою оформление документацияга кетти. Бул жерде кичине ремонттары бар, абойлордун жармаштырып, анан ошо цветтерин, токторун тартыш керек экен. Алар өтө кылбайт, каржы кетпейт. Ошолорду Кудай кааласа бүтүрдүк, анан бул жерге муктаждуу адамдарыбыз келип, өзүнө жашап келген. Şu bardıq жерлештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кандай ниетте садак кылсаң мархум ошо кылган садагасы өзүнүн насип болгон болсун. Терең ыраазычылык барыңыздарга. Мына буюрса дагы бир бөлмөлүү үй алган атабыз. Алга да кичине каражат жетпей жатат арзусу үйдө. Кичине ошо салымдарды дагы көбүрөөк кошсоң, аны да алып бүтүргөнгө аракет кылабыз буюрса. Барыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун барыңыздардан. Ар дайым садага токтотпой салымдарды кошконго аракет кыла бергиле. Биз силердин кылган аманат салган салымдарды, аманаттарды сөзсүз түрдө бир сооптуу, элге кереги тийип турган